Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын негизги темалары менен тааныштырам. Бирге саясий партиясынын жетекчиси кече Чүй өрөөнүнүн тургундары менен жолугушту. Жапаровдун муфтийдин алмашканына тиешеси жок. Камчы Бекташиев бүгүн Кыргызстанга кайтып келет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Баткендин кооптуу аймактарына эскертүү берди. Кече Бирге саясий партиясынын жетекчиси Эркин Тентишев Чүй өрөөнүндөгү 700дөн ашуун тургун менен жолугушту. Ал иш-чаранын негизги максаты кыргыз элиндеги ынтымак жана биримдикти бекемдөө. Толугураак сюжеттин негизинде көрөсүздөр. Кече 17 февралда Кантта тойканалардын биринде 700дей адамдын башын бириктирген жолугушуу болуп өттү. Келген коноктор Чүй өрөөнүнүн ар тарабынан келишти. Алар үчүн даярдалган дасторкондун четинде ынтымак жана сый-урматтын негизинде маек курушты. Жолугушуунун негизги максаты элди ынтымакка чакыруу, Чүй өрөөнүндөгү элдин башын бириктирүү экенин бул уюштуруучунун башында турган демөөрчү жана Бирге саясий партиясынын жетекчиси Эркин Тентишев айтып өттү. Өлкөнүн келечегине карата жыл сайын ушу жаз келаткан маалда биз ар дайым ушу ынтымак тамагына чакырып, элдерди ынтымакка чакырып, жана баягыреки бизде элдер жөн эле баягыреки жаман нерсеге умтулбай, жакшы нерсеге умтулуп, иш-чараны ойлоп, элди ойлоп, анан кийин ушу өкмөтүбүз бизге эмне берет дегенден алыс болуп, кайра бүгүнкү күндө биз ар дайым ойлошубуз керек. Биз өзүбүздүн элибизге, өкмөтүбүзгө эмне салым салабыз деген ойду ойлош керек деп ойлойм. Ошол себептен мен өзүм бардык бир туугандарды, элдерди ушу Чүй жергесиндегисин, мына Чүй жергесинде бүгүнкү күндө 40 уруудан тышкары 80 улуттан ашык эл жашайт. Ошолордун баарын ынтымакка чакырып, ар бирибиз мамлекетибиз үчүн, эркиндигибиз үчүн салымыбызды салганга чакырып кетет элем. Байыртынан калган деп, эр манаска алмам деп, жолуккан жер биздин жер. Келген конокторго атайын дасторкон даярдалып, ысык тамак берилип, электер таратылып, активисттер сөз сүйлөп жана артисттердин коштоосунда чакан концерттик программа орун алды. Келгендердин айтымында Эркин Тентишев эл үчүн дайыма кайрымдуулук кылганы, элдин башын бириктирип, жыл сайын чай бергени, мамлекетке кошкон салымы зор. Анан бул Эркин Тентишев жөнүндө айта келсек, бул абдан Чүй өрөөнүндө мисалы үчүн абдан көп коомдук иштерди бүт барын башын бириктирип, Кыргыз Сары Өзөн Чүйүн башын бириктирип келаткан Солтоо коомунун башында турат, төрагасы болуп иштейт. Анан көптөгөн спонсорский жардамдарды берип келатат Тентишев. Мен бул киши жөнүндө только жакшылык жактан айткым келет да. Ал эми аксакал Тентишевдин ата-бабалардан калган салтты унутпай, аларга сый-урмат көрсөтүү менен Куран окутуп турганы бул чоң жоопкерчилик экенин баса белгиледи. Өзү мединститут ачкан, мединститутка жаштарга билим берип атат. Негизи келечеги бунун кең негизи кыргыз элин ойлогон, кыргыздын жаштарын ойлогон, жаштар кыргыздын эртеңкисин ойлоп жүргөн жигиттердин бири да. Солтоо коомунда кимдер болсо, ошолорго анан конокторду чакырып атат. Экинчи анан аталар да Куран окутуп атат. Бул өтө чоң жакшы нерсе. Акыркы учурда ар кандай кырдаалга байланыштуу олку-солку учурда турган кыргыз элинин башын бириктирип, чай берүү азырынча Чүй өрөөнүндө гана болуп жатат. Бирок өлкөнүн башка райондорунда да бул ишти улантасызбы деген сурообузга Тентишев төмөнкүчө жооп кайтарды. Албетте өткөзүш керек. Ал ар кайсы региондо өткөздүрмөктүр. Биз деле барып ошол жака жардамдашып, кол кабыш кылып, биз дагы барып ошол жерге өткөзгөнгө аракет кылып атабыз. Айзада Сулайманова, Кудайберген Борончу уулу, Бирге ТВ, атайын жаңылыктар үчүн. Президент Садыр Жапаров экс-муфти Рахматулла Ажы Эгембердиев менен сүйлөшкөн эмес. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Галина Байтерек билдирди. Анын айтымында муфтияттагы чырга Садыр Жапаровдун атын аралаштырып, чагымчылдык аракеттер жүрүүдө. Бул маалымат калп. Садыр Жапаров экс-муфти Рахматулла Эгембердиев менен жолуккан эмес. Кайсы бир күчтөр өлкөдөгү чагымчылдык аракеттерге кызыктар болууда, дейт ал. Белгилей кетсек, социалдык тармакта Рахматулла Ажы Эгембердиевдин аудиосу тараган. Анда ал экс-муфти Максат Токтомушевди иштен алуу Садыр Жапаров менен талкууланганын айтат. Бүгүн УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев Кыргызстанга кайтып келет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Telegram каналында билдирди. Маалыматка ылайык, ал 18 февралда саат 10:00 эл аралык Манас аба айданына учуп келип, дароо Баткен облусуна сапар тартат. Ал жерде тийиштүү маселелер каралат. Эске салсак, Камчы Бекташиев Германияга жүрөгүнө операция жасатуу үчүн учуп кеткен.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Баткен районунун жаратылыш кырсыгы болушу мүмкүн деген аймактарда жашаган тургундарга эскертүү берди. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Баткен районунда Дара, Кыштут, Төрткүл жана Карабак айыл аймактарындагы кооптуу тилкеде жайгашкан үйлөрдү башка жакка көчүрүү үчүн түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлгөн. Натыйжада ар бир үй бүлөгө жана айыл өкмөт башчыларына эскертүүлөр берилген. Баткен районунун айланасында кооптуу болгон жер көчкү, сел жана таш кулоо участкаларында 48 турак үй бар экендиги кошумчаланды. Кыргызстандын бир катар спортчуларына Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери жана Кыргыз Республикасынын спорт чебери наамдары ыйгарылды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери наамы 2 спортчуга, Кыргыз Республикасынын спорт чебери наамы 13 спортчуга ыйгарылды. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.